Экинчи микрофон. Рахмат, Сурабалдиева, СДПК. Кечиресиз, мен жазылган жетишпей калдым. Я хотела неме боюнча сурайын дедим элем. Бизде могу общежитиялар боюнча айтып берсеңиздер, кимге азыр тиешелүү? Мен эмнеге сурап атам, ички миграция менен шаарга көчүп келген биздин жарандарыбыз жашаса, ошону арзан баада эмеге арендага алып, мындай квартиранттар болуп жашайт экен. Ал жерде же ремонту жок, же бул приватизация болгонбу, же бирөө менчикке түшүп кеткенби? Менин билишимче, сөздүн ачыгы, бул жерден абдан чоң коррупция болуп туруп, ошол билим берүү системасына, сиздин системага тиешелүү, анан профилдүү кимге ошол общежитие тиешелүү болсо, ошол жерде иштеген адамдардын, чиновниктери, аткаминерлерибиз ижарага, арендага эле кадимки эле бизнес кылып алыштыр да. Ошол боюнча мындай маалымат барбы силерде? Айтып бере аласыңарбы? Кимге тиешеси бар? Бюджетке кандай акча түшүп атат? Аренда идет, квитанция, документ эчтеке берилбейт, ремонт жасалбайт экен. Адамдар абдан начар условияда, абдан начар немеде шарттарда жашап атышат. И бүт биздин жаштарыбыз жалаң. Жаш үй бүлөлөрүбүз, жаштарыбыз ошол жакта жашашат. Анткени шаарда квартира алуу, арендага чыгуу абдан кымбат да. Ошону көзөмөлдөгөн адамдар барбы? Кимге тиешеси бар? Анан финансы жактан ким буну мындай контроль кылат да? Элбер Жылгалбековна, эгер мүмкүнчүлүк болсо, бул эми жатакана бардык эле тармактарга тиешелүү жатакана болушу мүмкүн да. Ошого эгерде кайсы жатакана жөнүндө сөз болуп атат, ошону тактап берсеңиз дагы жакшы болот. Билим берүү системасына кайсы жатаканалар тиешеси бар? Силерге, непосредственно сизге кайсы жатаканалар тиешеси бар? Бул тиешеси бар? эми бардык жогорку окуу жайлардын өзүнүкү мамлекеттик жогорку окуу жайлардын. Эмнеге ошол жака берилген окуу жайлар болсо, эмнеге акта ремонту жасалбайт? Эмнеге ал жерде общежитиялар, эски советтер бери калган общежитияда деген арендасы мындай 5-6 миң, 9 миңге чейин бир айда алынат экен. Чектер, квитанция берилбейт, регистрация эчтеке жок. Ошону Эльвира Жылгалбековна, эми эреже боюнча бардыгынын өзүнүн эрежелери бар. Ремонт жүргүзүш керек. Инвентаризация жүргүздүңөр беле ошолорду? Кечиресиз, инвентаризация жүрдү беле Бишкек боюнча? Негизги арендага берилгенде бул баягы фонд госимущество аркылуу кетет. Ал эми студенттер үчүн жатаканалар, ал Жок, студенттерди мен айткан жокмун. Мен айтып атам, эски калган имараттарыбыз, эски жатаканаларда региондордон келген жаштар, жаш үй бүлөлөр жашап атышат. Это старые советские общежития. Кимге берилип жатат? Ким акчасын ошо алып атат? Билим берүү системасына тиешелүү болсо, ошолорду аны тактайлы Эльвира Тактап кат жүзүндө бериңиздер, протокол тапшырма болсун бардык. Жогорку окуу жайларынын жатаканаларын бүгүнкү күндө кандай жол менен колдонулуп атат? Акыбалы кандай? Ар кандай маалыматтар келип атат дейт, мен токтоп кетейин. Арды студенттер эмес, башка адамдарга ижарага берилип атыптыр. Ошонун бардыгын финансовый жагын тактап депутатыбызга Эльвира Жылгалбековна бергиле тез арада. Рахмат.